Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Учкун конушунан бери сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп бар жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Ауезова жана Шабдан Батыр көчөсүнүн кесиши жол болсо Чүй көчөсүнүн уландысы болот. Бул жер туғандар ошо эки көчөсүнүн кесишине турам. Ушул жерден сиздер дагы чыгышты карай жүрөсүздөр. Бул жагы Учкун болуп кетет туғандар. Свердлов районуна караштуу. Газ түз жүрүп 8-чи көчө 76-чы дарекке жетсеңиздер сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ауезова көчөсүнөн шаардын бурчунан жүргөн көптөгөн эле маршрутка автобустар бар экен. Үйдүн жанынан тугандар 172, 220 жана 258 маршруткалар менен сиздер шаардын бурчуна жүрө аласыздар. Эми калган маалыматты мен сатылуучу үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек. Учкун 8-чи көчө 76-чы үй тугандар. Эң эле түштүк чегара тугандар. Бул дарбаза бүтөр жерден, навес бүтөр жерден башталат. Дарбаза, забор, калиткасы мынакей. Эң эле түндүк чегарасы мына бул жака чейин. Үйүбүз угловойдо жайгашкан. Эң эле түндүк чегара бул жака чейин болуп калат. Бул Учкун 8-чи көчө экен. Ушул эки көчөнү байланыштырган мындай көчөнүн жээгинде жайгашкан. Электр энергиясы бар, суу бар экен. Канализация турбалары келген, жакын каракта киргизишет экен тугандар. Канализация деле ошо бар десе деле болот. Турбалары полный бияка тиян тартылган. Киргизүү керек. И газ, природный газ бар тугандар. Мына бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Так, дагы эмне маалыматы? Мектеп боюнча айтсак, жакын жерде жогорку аралыкта мектептери бар экен, садиктери бар жана маршрутка мына бул машина турган Учкун 9-чы көчө, Чүй көчөсүнүн уландысы ушул жер болуп калат. Ушул жерге чейин 172, 220, анан бир көчөйдөн 258 маршрутка жүрөт тугандар. Андан ары бул мынакей королсу. Документтери боюнча айтсак, кызыл китеби дагы, и техпаспорту дагы бар экен тугандар. Мына бул королсу үй 110 квадрат метр. Стена толук түрдө кирпич, ушундай эки этаж салынган үйүбүз. И бул тарабында навес. Бул тараптары стяжка болгон. Мынакей бул жагы навес. Эң эле түштүк чегара бул жакта. Навестен кийин да 1 метрдей аралык бар экен. Анан бул навестин түбүнө тугандар үй ээси буга чейин ушул кройный жанакындай стол болот го тугандар. Закройный дейт беле, ушундай коюп, бул жерде жаңы салынып аткан баня бар, үйдөсүнүн мансартыны машине, жети машине баткырсаңыз болот экен. Ошол жака тигүүчү машинени коюп, бул жака закройный стол коюп, ошол швейный цех катары дагы колдонулган учурлары болгон экен. Азыркы учурда деле тугандар бул жакта швейный машинелери бар. Кааласаңыздар, ошол швейный машинелер деле сатылат экен. Негизинен бытовой техника жана мебель ушул коюлган баанын ичинде ошол калат тугандар. Мына литратор стяжка, бул жагында мынакей бактар. Жер-жөшесеңиздер деле бул жагында тапчаны. Азыр үйдүн бул тарабында толук түрдө көргөзөм. Биринчи болуп сиздерге тугандар үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей үйдүн негизги кирүүчү эшиги бул жерде жайгашкан. Мынакей тугандар бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы. Бул жерден түндүк тарабына мынакей терезе орнотулган. И бул эшиктен кирсек отоплениянын котелу, бул жака кирсек калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей отоплениянын котелу азыркы учурда көмүр жана электр энергиясы менен жылытат экен. Жана газдын трубасы киргизилген. Алсаңыздар газовый котел деле коюп алсаңыздар болот. Үй ээси деле негизинен жакын аралыкта газовый котел коюп калышыбыз мүмкүн дейт. Себеп ошол газ бар. Анан балким сиздер алганча газовый котел деле коюлуп калышы мүмкүн. Так, андан ары бул жерде коридор, оң тарапта зал жайгашкан тугандар. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт, мына дубалдар, обой, потолок, мынакей көрүп тургансыздардай ремонт, люстралар, мебель жана бытовой техниканын баары калат экен. Түндүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө орнотулган. Пол ламинат тугандар. Анан бул кириш бериштен сол тарапка кирсек санузел, ванна, душ, раковина, жатканасы, мынакей сушилкалары,
кир жууган машина, холодильниктери баары бытовой техника калат. Бул жакта мына кухнясы, кухонный мебелдер, чыгыш тарабынан терезе, пластирезе, отоплениянын батареялары, полдору ламинат. Мынакей көрүп турганыңыздардай ремонт. И андан ары сіздерге эми үйдүн экинчи этажын көргөзөйүн. Мынакей көрүп турганыңыздардай тепкичтер. Үй крышасынан дагы, эки этаждын ортосунан дагы утеплять этилген. Бул экинчи этаждын коридору дейсизби? Мынакей бул жерден калган бөлмөгө өтүп кете алабыз. Так, чыкканда бул жагында бир спальня бөлмө. Экинчи этаж мансард экен мынакей туугандар. Чыкканда ушундай бир бөлмө спальня. Түндүк тарабынан терезе, кондиционер. Мынакей туугандар. И андан ары бул тарабында бир балдар бөлмөсү. Мынакей көрүп турганыңыздардай ремонт. И бул жагында дагы бир бөлмө. Жакан бөлмө экен. Чыгыш тарабынан терезе орнотулган. Ушундай ремонт. Андан ары бул жагында болсо туугандар мындай балкон. Так, бул балкондо жай айларында үй ээлеринин балдары ушул отурушат экен туугандар. Ушундай балкон. Мен кайра салуучунун короосундамын туугандар. Мына бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Мынакей бул тарабынан деле кенен жай калып туруптур. Менен чек чейин, заборго чейин каралыктан. И андан ары бул жакта жаңы эле салынган баня, үйдүн тышкы тарабында жаткан. Баня азыркы учурда иште элек, бирок жаңы салынган. Окей. Мындай кире бериши. Бул жерде бир бөлмө, андан кийин парилкасы. Азыркы учурда бул банянын мансард жагын үй ээси бүтүрүп, мындай швейный цех катары колдонулуп аткан учуру туугандар. Негизинен азыркы учурда 3 машина коюлган учуру 7 машинеге чейин батырсаңыздар болот экен. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Баасы бул үйдүн так $100,000 сурап мебель, бытовой техника бар, тапчан баары калат. $100,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Мынакей кирпичтен салынган үй. Келиңиздер, көрүңүздөр. Жактырсаңыздар, кол кармашып содалашасыздар. Дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси деп жазылып турат туугандар. Ушундай үй издеген достор менен туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.